Жинар Ашамна, мен бұл законды толығы менен қолдайбыз. Мен азыр ушу бир айтсам, ушуга көнсөңөр эгер, ушуга көнөсүңөр деп. Бир эле. Мирлан Абдурахманович. Бир эле могул Кыргыз Республикасынын дейт. Айлана чөйрө коргоо жөнүндө мыйзамына гана өзгөртүү киргизиш керек эле. Мына экинчи статьясына киргизип атасыңарбы? Еще дополнительный. Калган Кыргыз Республикасынын жол кыймылы жөнүндө, Кыргыз Республикасы салык кодексине, Кыргыз эле салык эмес кодексине бул закондордун бирин эле өзгөртүү киргизиштин кереги жок эле. Мына менин оюм. Себеп мен бүгүн жашыл тек паспорттун жашыл номерди алгым келет. Себеп мен шаарым үчүн смог болбошту каалайм. Мен таза шаарды каалайм. Туурабы? А мен өзүм машина алганда катализаторумду алышым керек. Электромобиль алышым керек. Ал менин өзүмө тиешелүү гана. Аны үчүн мен көк паспорт, тек паспорт же болсо көк номер алыш үчүн эмне үчүн мага жеңилдиктер берилиш керек? Алишер Ташпаев жокөбүздөн кетип бир нарушение кылдык. Эмне үчүн мага 50% жеңил бериш керек? Бул киши 100% төлөш керек. Эмне үчүн бүгүн үйдө мен условия түзсөм 50% налог төлөшүм керек? Алишер Ташпаев 100% төлөш керек. Мунун эмне кереги бар? Мындай льготалар эмне кереги бар? Биз ушинтип элди алдап, льгота кылып киргизип алып атпайбыз. А сизге туура айтасыз. Биз баягы акчаларды өндүрүшүбүз керек. А биз ушул закон менен эле кирип, эч качан өзгөртүүсүз эле кирсек, адамдын аң сезимин өстүрөбүз деп атабыз, алдыга карап жылабыз деп атабыз. А биз жөн эле эч кандай жеңилсиздер эле ошол 50% налог төлөбөйт имуществого, 50% мен штраф кылсам, штрафты төлөбөй эле кирсем болбойбу? Ал менин аң сезимимде. Туурабы? Марлем Абдурахманович, дагы айтамын. Бул закон иштебейт. Эгерде бул закондон башка, азыр мына биринчи айтылган законда айлануу чөйрөнү коргоо жөнүндө законго өзгөртүүлөрдү киргизсеңер, кошумча кылып дагы жазсаңар, бул закон 100% иштейт. Ошондо биз кечеге айткан, сиз айткан баягы эртең Дубайдагы кайсыл жерде акчаларды ушу өндүрүп жашылга мына биз кирдик. Биз законду кабыл алдык. Айлануу чөйрө жөнүндө законду өзгөртүүлөр кирди. Биз ушул закон менен бүгүн иштеп атабыз дейбиз. Эртең биз кантип айтабыз? Биз ушул законду киргизиш үчүн биз менин үйүмдү 50% арзандаттым киргендерге. Жол кыймылын бузгандарга 50% арзандаттым. Деп ушул льготаларды, салыгын жок кылдым деген сөздү айтыш керекпи олорго? Антпесем биздикилер кирбейт. Биздин эл түшүнбөйт деген майнинг апарып коюп атасыңар да силер. Нет, ошондой кетип атат. Ошон үчүн менин сунушум, Марлен Абдурахманович. Мындайда жаш өсүп келаткан күчтүү, прогрессивдүү депутаттардын арасына киресиң. Кеде шашкалактык кыласың, кеде горячилик кыласың, орусча айтканда. Иним, мен иним деп айтайын, сиз деп айтайын, кечирип кой дагы. Бирок бул закон мындай менен кетпейт, мындай менен иштебейт. Эртең ушу менен биз менга 50% эртең арзандатыптыр үй налогуму. 50% нарушение кылсам арзандатат экен деп бардыгы оптом кирип кетет деп атасыңарбы? Андай болбойт. Аны үчүн биз эгерде цивилизованный барган болсок, биринчи айлана чөйрөнү законду гана өзгөртүү менен кетип, калганына тийбешибиз керек. Менин сунушум ушундай. Ошон үчүн бүгүнкү законду или артка кайтарып алгыла өзгөртүп, же болбосо кийинке жылдырышыбыз керек. Анан биз ошондо таза кетебиз. Мына биздин эл түшүнүктүү эл. Биз дагы ошол өнүккөн мамлекеттин элдериндейбиз. Сөзсүз түрдө мен дагы кайталайын, арзандоо мага жеңилдик болбош керек. Мен өзүмдүн аң сезим менен кирип кетишим керек ушул жерге. И так мына бюджетти толтура албай атабыз эртең. Эртең бардыгы ушу жашыл номер алып алса 100 миллион чогултан 50 миллион чогултушка туура келет. Себеп льгота бар. Бир эле жашыл номер үчүн, жашыл тек паспорт үчүн биз ошого кетип калсак, ана мен эртең нарушение кылып жүрө берем. 50% төлөм, мен жашыл номерим бар деп. Туурабы? Мен ошол жагына көңүл бургула деп атам. Мен жаман айткан жерим жок. Законду колдойбуз. Кетишибиз керек, алдыга кетишибиз керек. Ар кимибиз таза шаарда жашашыбыз керек. Мен ошону айтайын десем, силер терип атасыңар.
Ада bir-iki sözümde meni kaytalap atasız. Meni sunuşum. Suymek Abduldayev. Zakondu. Je artka çakırtıp algıla, je olbosa bugünkü günü gün tertibine alalı, je olbosa kaytaralım.